чоңоет десе эле карылык чоңоет деген сөз. Карылык эмес. Мисалы, Урматтуу Гүлнара Муратовна, бириңиздер каршы жооп берип атасыздар. Азыр Теңиз Жүсүпбекович айтып атат. Вот пенсияга чыккандан кийин мынандай болот деп. Сиз айтып атасыз, карылык десе эле пенсияга чыккандан кийин карылык болуп эсептеп ойлойт экенсиңер деп. Мен ошону түшүндүрүп коеюн да. Эмнеге баягы көп мамлекеттер пенсия курагын жылдырып атышат? Анткени баягы общий демографический эме деген болот да, анализ деген болот. Ошол жерде айтып атат. Мисалы, эгерде 19-20 жылдын башында орто баягы адам 49га чейин жашаса, бүгүнкү күндө билесиздер, 75-80ге чейин жашап атат да. Бирок ошондо карылык эле өскөн жок. Бул жерде баягы өспүрүмдүк да. Мисалы, мурда 14 жашта бул киши уже взрослый болуп саналчу. Бүгүнкү күндө 27ге чыкса дагы взрослый, не взрослый күмөн да, честно говоря. Жаштыгы дагы мисалы 60-70ке чейин узарып кетти азыр. Бул деген баягы дүйнөлүк процесстер. Ошого жараша биз да корректировка жасашыбыз керек пенсиялык фондду. Гүлнара Муратовна, дүйнөлүк процесс деп биз өзүбүздүн жанакы жашоо шартыбызды унутуп калбашыбыз керек да. Сиз айтып атасыз, дүйнөдө жашоо, алар менен биздин жашоо шартыбыздын айырмасын да билиш керек. Сиз айтып атасыз, бүгүн өсүп атат деп. Ошол эле мезгилде мына саламаттык сактоо өкүлдөрү турат. Жылдан жылга оору жашарып кетип атат. Көптөгөн оорулар жашарып, инфаркттар мурда 50-60 жашта болсо, азыр 30-40 жашта болуп жарандарыбыз өлүп атат. Бул кандай? Эмне биздин мамлекетте эки ача пикир болобу? Сиздер өзүңүздөрдү коргош үчүн көбөйүп атат дейсиздер, а ошол эле мезгилде Эдил Жолдубаев сиздин тармагыңызда бул саламаттык сактоо министрлиги өлүм көбөйүп атат, вот биздин жаш курак азайып кетип атат деп атат. Виктор Аталевич, баягы оорунун жашарышы бул башка проблема. Ал эми биз айтып аткан жашоо узактыгы бул статистика. Статистикалык маалымат ошого баягы күбө болуп берип атат, ошондой эсептеп берип атат. Анан биз 67 кылган жокпуз да, мисалы дүйнөлдө пенсиялык курак 67ге чейин көтөрүлгөн. Биздики бүгүнкү күнгө чейин 63-58. Ошо биздин мамлекеттеги абалды. Ошон үчүн мен сизден так сурадым. Таблицасын менен айтып бериңиз деп суроону бердим, мынча жашынан бери бөлүп берип. Азыр айтпадыңыздар, айлантып эле жоопту берип атасыздар. Кийинки суроом. Эдил Жолдубаевич, мына азыр жогоруда айтып кетти, биздин көмүскө экономика мындай көп болуп атат, көпчүлүк биздин ишкерлер бекитип, адамдын иштегендерине мындай көрсөтпөй келет деп атат да. Ошол эле мезгилде ушунун артынан биздин кээ бир мына Гүлнара Муратовнанын баяндамасы боюнча биздеги коррупция бүгүн дагы гүлдөп атканын айтып өттү. Ошол коррупциялык схеманы бузуш үчүн, ошол эле коррупциялык схеманын артынан бирүүчү адамдар байып, колунда иштеп аткан биздин канчалаган карапайым жарандарыбыз өзүнүн баягы пенсиялык акчаларını төгө албай келип атат да. Сиз ошол багытта кандай иш-чараларды кылып жатасыз? Урматтуу Виктор Аталевич, суроолоруңуз эң туура. Бирок негизинен албетте бул жерде коррупция элементи бар, бирок негизинен бул жерде биздин азыркы мына социалдык фонд боюнча дагы, анан азыр эле бизде ФОМСтун негизги көйгөйү, негизги проблемасы, негизги ошол такалып таркалган нерсебиз, ушул жерде бизде плательщиктер аз болуп атат да. Ушул жерде бизде формалдуу экономикабыз негизинен ушул мамлекеттик бюджеттен айлык алган адамдар жана плюс мындай чоң бир мындай банк сыяктуу же чоң бир завод, алар мына Кумтөр сыяктуу эле бир канча эле ишканаларыбыз ошолор эле төлөйт экен, социалдык фондундагы, ФОМСдагы. Негизинен биздин экономикада иштеген мына базарда отургандар болобу, дыйкандар болобу, дагы бир мигранттарыбыз болобу, негизинен ушул элибиздин көпчүлүгү ФОМСко дагы, соцфондко дагы эч кандай мына азыр көрүнүп тургандай төлөмдөрдү төлөбөйт экен. Ошондуктан урматтуу Айбек Тураталиевич, бул жерде негизги маселе балким маалымат жагынан биз жетишпей атабыз. Андан кийин албетте бул ФОМСдагы, соцфонддагы эми жанагы накопительный системасы, биз буну мындай камсыздандыруу, мындай страхование, пенсионное страхование, медицинское страхование. Бирок негизинен ал элемент иштебей эле, ал мындай номиналдуу түрдө эле иштеп атат. Негизинен бардык ушул республикалык бюджеттен эле болуп атат да. Ошондуктан Айбек Тураталиевич, негизги бул көйгөйдү биз маалымат жагынан эми жетишсиз, жанагы сиз айткан коррупция жагынан да жетишсиз, бирок негизинен бул оңойлук жагынан да болуп атат да, ушундай шарт түзүп беришибиз керек. Ушул
маалымат технологиясы азыр, компьютердик технологиясы азыр өнүктү. Биз ушунда оңой кылалык деп атабыз да, Айбек Тураталиевич. Буюрса, жанагы мыйзам долбоорлорубузду, жаңы токтомдорубузду бекитип алсак, ушул жыл аягына чейин бизде ар бир адам жөнөлө эле мындай бир полис деп коет, мындай эмес, страховой полис, пенсионный полис болот, медицинский полис, ал жөнөкөй эле ай сайына 500 сомго мындай алып койгонго бир шарт түзүп беришибиз керек да, оңой жагынан. Оңой кылсак, ошол оңой жагын түшүндүрүп берсек, анан ар бир адамга, ар бир биздин жаранга, ар бир жаштарыбызга түшүндүрүп берсек, сен ушул пенсияңды эртерээк топ баштасаң, караганга чейин мындай жогорураак болот. Жогорураак ал жакта пенсияга төлөбөсөң, пенсия деген гарантия эмес. Жакыр болуп жашасаң, пособие төлөнөт, а так мамлекет сага 1 тыйын пенсия карыз эмес дегенди биз түшүндүрүп башташыбыз керек деген саясат болуп атат. Рахмат, Элжолбаевич. Сиз кайра эле мына биздин ошол жарандарыбыз жөнүндө айтып кеттиңиз да, мен сизге ушул коррупциялык схемаларды жоюш үчүн кандай иш-чаралар дедик эле. Мына кээ бирки ишканаларга барып чыгарган товарыны көрсөң, оозуң ачылат. Ошол эле мезгилде кол алдында иштеген количество работникти көрсөңүз, кол алдында иштеген адамдардын саны 3 адам бир целый бир заводдун ишин кылгандай адамды беришет да. Бул эмненин белгиси? Бул коррупциянын белгиси. Ошол жерге барып, ошол налогду ала тургандар барып туруп, вот мына 3 адам иштейт десе, көзү менен көрүп туруп, килтейген заводду көрсө дагы жакшы экен деп кетип калгандын белгиси. Вот ушунга жооп бериш керек. Мен ушул заводдор менен мындан ары эч кандай көмүскөдө калбайт экономика, баары ачык болот деп. Ал эгер ошону иштетип аткан адам добросовестный болуп туруп, азыр жогоруда биздин коллегабыз айтып кетти, кайра эле ошол жүрөгү таза адамдар төлөп келет, наркылар калып кетет деп. И ошондой болуп атат. Ошондой болуп келип атат. Бул деген мына биз ошол жөнүндө маалыматыбыздын жоктугу болуп атат. Азыр толуп атат андайлар. Жүздөгөн адамдарыбыз иштейт, и санында бир 4-5 адам көрсөтүлгөн. А эгер ошону баарыны кылса, ал адамдарыбыз мына жогоруда Гүлнара Муратын айтып кетти, 48 сааттап иштейт экен деп, эчтеке түшпөйт деп. Аны көзөмөлдөй турган мына сиздердин жумушуңуздар, Элжолбаевич. А мынтип отуруп ал 500 сомдон да биз каяктагы бир жомокту айтсак, анда эч качан бир өнүкпөйбүз. Алдына жылбайт дагы, эч кандай акча түшпөйт дагы. Андан кийинки суроом. Мына биздин Гүлнара Муратовна айтып кеттиңиз, биздин баягы пенсиябыздын аздыгыны биздин льготный пенсиялердин көрсөткүчү менен төмөн көрсөтүлүп калып атат деп. Льготный эмес, чыныгы мындай жаш курагы менен эмгек курагы жетип канча биздин жарандар пенсияга чыккан, бүгүнкү күндө саны канча ошолордун? Мына могул жерде слайдтан карасаңыздар болот. Бул эң баягы жыл сайын 2015-жылы, 20-жылы чыккандардын ар бир экинчиси жалпы куракка жетпей чыгат да. Ошондо жыл сайын 50 000 жаңы назначение болсо, ошонун где-то бир 25-27 миңи баягы жашоо курагына жетип, калган 23 000, 24 миңи баягы ар кандай жеңилдиктер менен чыгышат, эрте чыгат. Андан кийинки суроом, сиз айтып кеттиңиз, азыр бизде жанакы пенсиянын аз болгонунун себептери көпчүлүгү мындай иштебеген, ошол эле мезгилде 5377 орто пенсия депчи. Биз буну комитетте дагы караганыбызда, биз элди менен жолукканда бардыгы чыныгы алып аткан пенсияларын көрсөттү да. Андай көрсөткүчтөр биз айтып аткан ошо 5377 сом менен чыккан пенсионерлерибиз өтө төмөн экен. Мына мен сизге бир суроом, бүгүнкү күндө медициналык кызматкерлердин жана мугалимдердин айлыгынан канча проценти соцфондко кармалат? Мугалимдердики, врачтардыкы 27,25 төлөшөт. Ошондо 17,25 Минфин төлөйт, 10% өзүнүн эмгек акысынан кетет. 10%дан кармалган болсо, эмнеге алардын пенсияга чыкканда аз өлчөм менен чыгып атат? Анткени алардын эмгек акысы ушуга чейин аз болуп келген, Айбек Тураталиевич. Азыр былтыр, быйыл чоңойтуп атат. Ошо менен баягы пенсия дайыма ушу эмгек акыдан көз каранды. Канчалык эмгек акың аз болсо, пенсия мисалы ошол эле эмгек эл аралык эмгек уюмунан 40% болот да, пенсия 40% болсо ошондо нормальный деп нормалдуу деп айтылат да. Ошондо ошону санап келсе эле болот да. Ошо бүгүнкү күндө алар 10 000ден 9 000ден эмгек акы алып атса, кантип алар 9 000 пенсияга чыгышат? Ошондо статистиканы мынтип чыгарыш керек да. Элжолбаев, сизге дагы сунуш, Гүлнара Муратовна. Сиздер азыр эң төмөн алган менен
ошол эле мезгилде мына 179 миң алган пенсионер менен экөөнү кошуп туруп ортодон 5700 деп чыгарып коет. Андай эмес. Бүгүнкү күндө ар бир категория боюнча мына мугалим мынанча сом менен чыгат, медиктер мынча менен чыгат, дыйкандар мынанча менен чыгат деген так цифраны көрсөтсөңүздөр, ошондо элге жеткиликтүү болмок. Элдин кыжырын дагы кайнатмак эмессиңер. Сиздер азыр эң жогорку менен эң ылдыйдын ортосун чыгарып коюп эле, элибиз мынанчадан пенсияга чыгып атат дегениңиздердин артынан элде мына азыр жагымсыз сөздөр жүрөт. Муну менен кайра эле биз өзүбүздү поставить этип атабыз. Андан кийинки суроом сизге. Мына сиз азыр айттыңыз 1 гектардан көп жери болсо деп. Биздин жарандар канчадан үлүш алган? 98% 1 гектарга жетпейт. Эмне биз анда жөн эле 1 гектар деп коюп кайра эле элди алдап атабызбы? Сиз билет экенсиз, 2 гана пайыз 1 гектар экен. Значит, 98% элибизди алдап атабыз да. Эмне десе сен 1 гектарга жетпейт. Айбек Тураталиевич, алдаган жокпуз. Биз айтып атабыз, эгерде жер үлүшүң, мисалы ошол 2% жарандарыбыздыкы 1 гектар жана андан көбүрөөк. Ошол 2%ын биз жеке ишкерлерге теңеп коюп атабыз. Ага чейинкилерде болсо биз баягы азыраак 3%, 6 эмес, 3% эмгек акыдан төлөө ыктыярдуу түрдө. Эми биз реалдуулукту алып чыгышыбыз керек да, Урматтуу Гүлнара Муратовна. Бизде андай жер үлүшү барлар жок. Биз чыныгы элибиздин жашоо шартына карата ушундай анализдерди кылышыбыз керек. Бизде 7 сотиктен 9 сотиктен берилген да основной жер үлүштөрү. Ошон үчүн ал жака караш керек Эдил Жолдубаевич. Калп эле келип алып бул жерден 1 гектар деп туруп, 2% элибиздин арты менен биз жалпы өзүбүздүн аркабызды жаппашыбыз керек. Буга дагы көңүл буруңуздар. Сиз айтып кеттиңиз, азыр мындай да, кээ бирки сөздөрдө азыр чыгарыбыз менен бизден сурайт. Азыр көпчүлүк жарандарыбыз вот мына иштеген эмес, ошондуктан пенсия аз деп. Бизде жумуш орундары жок болсо каякта иштейт? Айбек Тураталиевич, мен жаңы эле айтып кеттим, пенсия бул иштеп аткан адам алат. Социалдык фонд, биз мисалы социалдык коргоо министрлиги бар, алар пособие төлөйт. Социалдык фонд иштеп аткан жарандарга бая ар бир мамлекет ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Иштеген, эмгек акысы бар жарандарга, алар анткени баягы бул дүйнөлүк статистика бар, 10% адам гана өзүнүн карылыгына акча салат экен, даже өнүккөн мамлекетте. Башкалары ойлобойт карылык жөнүндө. Ошон үчүн мамлекет ушундай бир пенсиялык фонд кылып туруп, иштеген жарандардын акчасынан алып калып, кийин картайганда пенсия аласың деп алат. Ал эми иш орундарын түзүш бул деген экономика министрлиги, башка баягы өнүктүрүү, баягы өндүрүш министрлигине карайт. Социалдык фонд жалгыз баягы немен баарын түзө албайт андайдычы. Биз болгону иштеп аткан жарандардан камсыздандыруу төлөмдөрүн алып, кийин аларга ошо жеткиликтүү пенсия төлөп бериш бул биздин милдетибиз. Мына эми туура жооп бердиңиз. Мына айтып, биздин алардын иш орундарын түзүп берүү деп. Сиз мен жөн эле сунушта ушундай докладты кылганда биздеги иш, жумуш орундарынын жоктугуна байланыштуу биздин жарандарыбыз мындай аз өлчөмдөгү пенсияларды алып келет деп айтсаңыз, элге да жеткиликтүү болот эле. 6 санын аман туруп, эмнеге ал иштебейт деген сөзүңүз өтө орой тиет. Азыр мына ошентип айтып кеттиңиз. Кээ бир жарандарыбыз 6 санын аман туруп, иштебестен мынакей пенсияны талап кылып атат деп. Бирок сиз ошонун ордуна ушундай биздеги жумуш орундарынын жоктугуна байланыштуу биздин көпчүлүк жарандарыбыз өздөрүнүн пенсиялык фондун толтура албаган десеңиз, эл дагы түшүнөт болчу. Мындай айтып атканда дагы кичине ойлонуп туруп айтыңыздар. Бул сунуш гана кийинкиге. Азыр айтып кеттиңиз сиз, мынакей биздин көпчүлүк жарандарыбыз пенсияга дагы чыгып, иштейт дагы деп. Биз аны көтөрүп койсок, анда бир жагында болот эле деп. Ошол пенсия курагын көтөрүү менен ошол маселе чечилеби? Айбек Тураталиевич, пенсия курагын биз көтөрөбүз деген жокпуз. Биз айтып атабыз, жанакы жеңилдетилген пенсияларды мындайча приведение в соответствие деп коет. Айтып атпайсызбы, 45 жашында 3 балалуу эне, бийик толуш артыста 45 жашында пенсияга чыгат. Ал андан ары иштеп баштайт. Биз ошону айтып атабыз, 45 жаш бул 20-30 жыл мурда болгон да, баягы 60-55 болгондо. Баягы баары жалпы курак, жыл сайын чоңоюп отуруп, 3 ай, 4 айдан чоңоюп отуруп, 30 жылда чоңоюп калды. Ошону жок дегенде 3 жылга, 6 ай сайын, баягы 6 жылдын ичинде киргизип коелу деп атабыз. Жалпы куракты көтөрүү болгон жок. Болгону гана баягы мамлекеттик кызматта жана муниципалдык кызматта иштеген айымдарды 2 жылга
этап менен ошо сунушту киргизип атабыз, караганга, талкууга. Биз муну баягы мыйзамга да киргизе элекпиз. Бирок талкуу катары киргизип атабыз. Анткени бул айымдар аз баягы эрте чыгат пенсияга, жашы узактыгы көбүрөөк. Ошон үчүн мырзаларыбыздын пенсиясына караганда алардын пенсиясынын өлчөмү да азыраак болот. Азыр сиз айттыңыз, алдай жок деп. Мына бул сиздердин кагазыңыздар бизге берген. Пенсияга чыгуу курактыгын чектери көбөйтүлдү деп жазып турасыздар. Мынакей, мына сиздин өзүңүздүн немеңиз. Не кана досрочный деген сөзү. Урматтуу Айбек Туратович, эми бул жерде бул социалдык фонддун жетекчилиги албетте булар саясатты сунушташпайт. Саясатты чектей турчу орган бизде министрлер кабинети жана жогорку кеңеш. Анан буларда азыр кичине мындай биз буларга сунуштап мыйзам бекитип берсек, анан ошонун баардыгын ошону аткаруучу органда булар фонд. Бирок саясий жактан келгенде албетте биз айтышыбыз керек. Биз баягында келип кеткенде да айтканбыз. Азыркы өкмөт курамы жана мамлекеттик жетекчилик оор жана жооптуу саясий чечимдерден биз качпайбыз, моюнга алабыз. Анан ошондуктан азыркы учурда биздин азыркы абалды алганда биз албетте мына бийик тоолук биздин туугандарыбызга кайрылышыбыз керек. Мурункудай 30-40 жыл мурун Нарын шаары же болбосо Ат башы өрөөнү бул Бишкек шаарынан тетиги 8-10 сааттык жол эмес. Азыркы учурда мына сопсонун сапаттуу жол менен таксисттер мына 2,5 саатта жетип атат. Ал жердеги баалар, мисалы Бишкек базарынын баасынан керек болсо дагы арзан. Эми албетте оор табигый шарт, жанагындай климат, жанагындай ал деле эми азыркы учурда албетте өтө оор, бирок мурунку менен салыштырмалуу азыркы учурда аба ырайы дагы өзгөрүп атат. Ошондуктан биз азыркы учурда айтышыбыз керек, урматтуу бийик тоолуу туугандарыбызга, жердештерге биз айтышыбыз керек. Мына значит, аялдарыбыз, жеңелерибиз, значит, 45 жашында чыкпастан азыркы учурда эми бунун бир заматта эле болуп калбайт, 48 жашка көтөрүлүү. Бул 6 ай сайын мындай 6 жанагындай бир жылда 6 айдан көтөрөбүз. Жанагы эле мисалы аскер биздин военнослужащийлерге 40 жашта чыгып атат. Ошолорго биз айтып атабыз, мына Бөкөн агабыз депутат айтмакчы Таштанбеков. Значит, аларды дагы биз аябай мындай курч кырдаал биз айтышыбыз керек, биз сунушташыбыз керек. Ушул жерде биз кеңешишибиз керек да, чечимди, саясий чечимди мыйзамчылар чыгарып берсеңиздер деп биз өтүнөбүз. Ошол жактан дагы жанагындай военнослужащийлер алар улантышса, мурункудай жок, 40 жаштагы улгайып калчудай офицер жок. Ал мурун балким андай болсо, азыркы учурда 50 жашта, керек болсо 60 жашта дагы 20 жаштагыдай эле чыкыйып кызмат кылып атышат биздин офицерлерибиз. Ошондуктан аларга да биз дагы значит, бир эле заматта пенсия алып, айлык алгандан биз аларды суранып атабыз, аны да чектеп коелук деп. Анан жанагы эле жалпы жашты, мына 58 жаш бизде аял затка 63 жаш эркек кишилерге, буну билесиздер, убагында биз киргизип атканда бул дагы мындай предел болгон эмес. Азыркы учурда бул дагы маселе ачык. Балким биз дагы мына быйыл болобу, эмки жылы болобу, бул дагы значит жашты эртең бирсү күнү көтөрүүгө туура келчүдөй болуп турат. Анткени билесиздер, азыркы негизги маселе конституциялык реформадан кийин жаңы конституциябызда угадалангандай, биз эртең пенсияларыбызды минималдуу керектөөчү, значит, ошол эмеге биз андан төмөн кылбашыбыз керек. Ошол дагы маселе, мисалы, азыр албетте бул боюнча дагы биз мына акыркы дүйнөлүк кризистен улам буну ушул
бирибизге убадалаган жана элибизге убадалаган сөзгө биз тура алабызбы, ошол шартыбыз туура келеби келбейби, аны дагы мына биз ушул быйыл значит сиздер каникулга кеткиче чейин биз чечишип алышыбыз керек. Ал үчүн билесиздер 35-40 миллиард сом кошумча акча каражаты керек болот. Азыр жок эле деген да. Бирок жанагы акча инфляциябыз көбөйүп кетсе, ал жакта 50-60-70 миллиард долларга чейин сомго чейин кетип калышы мүмкүн. Ошону дагы биз дагы саясий чечимдер. Ошондо айтор ушул сыяктуу маселелерди урматтуу Айбек Тураталиевич, урматтуу Динара Ашимовна, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары сиздер чечесиздер. Биз жалпы министрлер кабинети мойнга алышыбыз керек. Социалдык фонд албетте биз кандай чечсек, кандай чектесек, алар ишти алып бара беришет. Рахмат. Мына өзүңүз азыр сиз берип аткан жооптордон суроо пайда болуп атат да, кайра элечи. Биз мындай да, биз өзүбүздүн алдыга койгон максаттарды ашырабыз деп, калп эле популисттик кылып, элибизди кыйнабашыбыз керек. Бизде жакшы сөз бар. Орунду жашырсаң, өлүм ашкере кылат деген. Биз чыныгы бүгүнкү биздин жашообузду сыртка алып чыгышыбыз керек. Азыр бул жерде айтты, эң төмөн пенсия Ош областында 5733 сомдон алат деп. Бул ошол сиз айтып аткан биздин бүгүнкү эң минимальный жашоо уровенибизге подгонять этилген пенсия болуп атасыздар азыр. А бирок чыныгы элдерди барып сурасаңыздар канчадан пенсия алганын. Же бул жакта кагаз түрүндө ошондо болуп туруп элдин колуна тийген пенсия аз тийип атабы? Аны сиздерге маалым болушу мүмкүн. Бирок 5733 сом бул эң төмөн деген пенсия, бул жалган. Мен сиздерге ошондой эле айтып коеюн. Орто пенсия. Сиз өзүңүздүн Жок, мен айттым, орто пенсиясы по регионам көрсөттүк. Ошон үчүн орто пенсия Бишкекте 8119, Ош областында 5733. Эң төмөн пенсия канча? Ош областында. Жок, андай бизде показатель жок орто пенсия. Бизде 1000 сом менен да пенсия чыкса болот. Мен айтпадымбы, стаж боюнча баягы талап жок болгондуктан 5 жыл, 6 жыл стаж менен жана көрсөттүм, меники 600 сом менен чыгат. Ошон үчүн менин сунушум Гүлнара Муратовна, мындан кийин мындай маалымат бергенде эң төмөн пенсиянын санын айтып туруп, өлчөмүнө 1000ден чыкса 1000ден, эң жогорку мындайдан ошондон орто чыгат деп айтыңыздар. Сиздер мынанти 5733 деген сөздү элибиз туура эмес түшүнүп, вот мен мына биз айтып атабыз дагы. Элди аралаганда кече 80% эл чыкты, биздин пенсиябызды мынанчадан эле алабыз деп. Ошону сиздер бул жерде так айтсаңыздар, алардан угуп отурат. Азыр мына бизге келип атат сообщениялар, мына каяктагы цифраларды айтып атат, биз түшүбүздө көрбөгөн цифралар айтылып атат деп. Ал ошол биздин жарандарыбыз айтып атат, аны чыныгы колуна ошол пенсиясын алган жарандарыбыз айтып атат. Рахмат, Айбек Тураталиевич. Урматтуу Эдил Жолдубаевич, негизи мына Гүлнур Муратовна дагы презентацияда айтып кеттиңиздер. Презентациянын аты бул пенсиялык системаны реформалоо деген чоң мындай эме менен келдиңер да. Мен карасам, пенсиялык системаны реформалоо силерде көбүнчө бул, значит, увеличение эффективности администрирования у вас получается, да? Интересы пенсионеров здесь почти не улучшаются. Мына азыр кыргызча которуп жантан бери отурам, рахмат, абдан жакшы презентация болду, бирок бизде мамлекеттик тил кыргызча болгондон кийин эки тилде даярдаңыздар. Бизде баягы мамлекеттик тилди түшүнбөгөн да пенсионерлер болушу мүмкүн. Азыр бизди карап отурушат. Бирок мына азыр талкуулаган убакта мындай кылып отурабыз, өзүбүз кайра которуп. Урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар, мына мен өзүм байкоомдо негизи бул презентацияда эң негизги биз көңүл бура турган жерибиз бул акырында келип эмне сунуш кылынып жатат. Кайсы реформалар? Карабайсыздарбы? Биринчи суроо. Гүлнур Муратовна, электр энергиясы үчүн компенсациялык төлөмдөрдү жаңы пенсия чектөөдө жоюп салууну силер эме кылтасыңар, сунуштап атасыздар да? Эмне себептен? Анткени
Биз деген пенсиянын базалык бөлүгү буга чейин пропорционально төлөнүп келгенде, мисалы 1780 сом, эгерде эркек киши 25 жыл стажы, айымдар 20 жыл стажы болсо, толук пенсияны алат. Андан азыраак болсо, мисалы 10 жыл болсо, пропорционально жарымын алат, 50%, 30% алчу да. Ошондо баягы эле Айбек Туратович айтып атпайбы, 700 сом алган пенсионер депчи. Аныкы бир 3 жыл стажы бар да. 3 жыл менен ошо 1780ден пропорционально получается бир 1/6 часть эле болуп калат, 300 сом. Анан өзү бир табат бир 200 сом, ошо менен 500 сом болуп калат да. Анан жанагындай сөздөр чыгат. Минимальный пенсия деген канча, анан кантип ошо минимальный жашаса болот деп. Анан азыр катуу тийди деп атпайбы, бирок чын сөз эми баягы 5 жыл стаж менен, мисалы меники уже 20 жыл стажым бар. Мне еще до пенсии далеко. Да, анан ошончо айтпайсызбы, жок дегенде бир 15 жыл стажды киргизишибиз керек. Анан пенсиянын базалык бөлүгүн азыркы реформада... Нет, конкретный вопрос вам задан же, Гульнур Муратовна. Мы хотим... Отвечайте конкретно на вопрос. Я отвечаю, мы хотим отвязать от стажа, и вот всем, вот сколько стаж есть требуемый, ошого 1780 базовый пенсияны толугу менен беребиз. Ошондо биз кийин айтып калабыз, бизде, мисалы, пенсиянын базалык бөлүгүнөн ылдый пенсионер алган пенсия жок депчи. А из-за этого без компенсации... Жакты ошол азыр антип озеки эме кылбагыла, эмкиде жана комитеттерге жазып, обосновать этип келгиле. Мисалы, менин көз карашымда бул аябай агрессивный шаг болуп атат биздин пенсионерлерге. Эгерде жаңы азыр пенсияны чектөөдө биз электроэнергиянын компенсациясын жоюп салсак, анда бул ушунчалык катуу жаман кадам болот. Экинчи, иштеп жаткан пенсионерлерди дейсиңер. Базалык бөлүгүн пенсияны алышат го, ошону дагы бербейбиз дейсиңер. Это же у него конституционное право на свою пенсию. Какое вы имеете право не давать ему эту пенсию? Динара Ашимовна, пенсиянын базалык бөлүгү это является поддержкой, государственной поддержкой, социальной поддержкой государства. Ничего подобного. Человек достиг пенсионного возраста, он продолжает работать. Динара Ашимовна, пенсиянын базалык бөлүгү не у всех пенсионеров есть. Она есть. Нет, сейчас речь идет о пенсионерах, о работающих пенсионерах. Это очень большая категория граждан. Человек работает, чтобы получать какую-то часть пенсии и продолжать получать зарплату. Сейчас речь идет, что вы хотите исключить выплату ему пенсии. Нет, не пенсии. Только базовой. Это базовой части пенсии. Да, страховая он будет получать, потому что это его конституционно, он ее То заработал. же самое, надо расписывать. Вы сейчас говорите реформа, вообще о других вещах это идет презентация, потом раз, вы предлагаете совсем очень странные вещи. Тоже распишите. У меня лично будут вызывать сомнения вот такие. Эмкиде жазып ушундай именно сунуш кылып атпайсыңар. Биз азыр бул үчүн мындай кылышыбыз керек дегенде ошону силер обосновать эткиле. Комитетке келгенде мындай кылып алып келсеңер, будет очень много вопросов у всех депутатов. Потом в палату придете, еще больше вопросов возникнет. Далее. Минималдуу талап кылынган камсыздандыруу тажрыйбасын киргизүү деп атасыңар. 2003 жылдан 5 жылдан баштап 2003 жылда 2038 жылда 20 жылдан баштап ушуну тактап түшүндүрүп бериңизчи бизге. Эмне, что это означает? Динара Ашимовна, азыр айтпадыкпы, бизде минимальный стаж деген талап жок. Мисалы, ошол эле Россияны айтып кеттим, аякта 15 жыл стажың болсо, сен пенсияга чыга аласың. Стажың жок болсо, пенсияга чыга албайсың, пособиеге барасың. Бизде азыркы учурда ушундай, мисалы башка өлкөлөрдө 20-25 жыл. Ошондой да, 20 жыл кылып коет, ошо стажды болсо пенсияга чыгасың, болбосо пособие. Бизде андай жок болгондуктан, айтып атпаймынбы, жана 63-кө чыкса, 1 жыл стаж болсо деле чыга берет. Кишичи. Анан 300 сом пенсия менен чыгып алып, анан айтат да. А если человек, скажем, работал 15 лет, умер, что будет тогда? Если он 15 лет работал и умер, то у него будет пособие... Нет, это касается только по возрасту. По потере кормильца, по инвалидности эти стажи не касаются. Стаж касается... Четко, давайте вот уясним. Человек работал 15 лет, пенсию не успел, скажем, он ушел с работы, да, 15 лет проработал, скажем, там 38-й год настал, 20 жылга жетпей калды, да, аныкы? Она каза болуп калды. Он, может, собирался опять устроиться на работу, продолжить свой стаж. Не болот анда. Динара Ашимовна, там есть пенсии по потере кормильца. Если ал каза болуп калса, но у него остались иждивенцы на его попечение, анда пенсия по потере кормильца алат.
потери кормильца, он же не будет как накопительные ваши принципы применяться к нему, правильно? Нет, накопительный он в любом случае получит. То есть его вы ему назначите пенсию, и Баласына. его наследники получат в полном объеме. Хорошо, здесь тогда вопрос исчерпан. У меня лично вот такие вопросы возникли, потому что вы в презентации говорите, а потом предлагаете меры вот такие очень даже, не все даже, мне кажется, это сразу этого. Я это просто потому, что передо мной бумаги лежат, вот эти распечатанные, поэтому я обращаю внимание. Поэтому комитетке келгенде жакшылап ушул маселелерди тактап жазып келиңиздер. Азыр суроо үчүн сөз Талиева Камила Абдразаковна депутатка берилет. Рахмат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, мына статистикага мен кичине көз жүгүртөйүн да. Жалпы калкыбыздын санынын 10,4% пенсионер, туурабы? Бүгүнкү күнү. Жалпы пенсионерлердин 68,1 айыл жериндегилер, 31,9 шаар жери болуп атат. Туурабы? Так, тепер 2012 жылы 650 миңден төбөрөгүндө болгон, теңиз, туурабы? Жалпы шайлоочумуз, пенсионердин саны 2022 жылы 715 миңде, туурабы? Мына карагыла, ошол 10 жылдык аралыкта канча өскөн. Жана силер жаш эмесин айтып атасыңар, адам жашоо өзгөчөлүктөрүн айтып өттүңөр. Мен бул жерден эмнени айткым келип атат да, биз эми аналитиканы абдан бир неме жазайлы. Жанагы высокогорье деген бар, анан кийин чек ара статусун алган жерлер бар. Ошол высокогорьеде дагы тиги бийликтүү болуп аймактарда дагы бир километрге жетип жетпеген айылдар бар да. Бир айыл алып кирип калган, бир айыл кирбей калган. Мисалы, чек арада жашаган айылдардан дагы 100 метр чек арада турган айыл кирбей калды дагы, 3 километр алыстагы айылдар кирип калды. Ушундай учурларды биз эске алып, мына ушудан келип чыгып атат балекеттин баары, элдин наразычылыгы. Жана президентибиздин эң сонун саясаты жанагы 2000 сомдон чек арада кошулганга айылдагылар сүйүнүп атат. Пенсиябызга 2000ден, ал эми 100 метр аралыктагы мисалы Кулунда айылы, Ак Суу кирбей калды. Алар болсо бүгүнкү күнү ушундай наразы. Айылга элге барып жолугуп атабыз. Эмне үчүн биз кирбей калдык деп атат. Мына ушундай биз эми политиканы жогорку кеңеш менен аппарат президенти жасагандан кийин ушун биринчи биз калыстыкты эми реформа, пенсиянын реформасы дегенден кийин түпкү негиз ушулардан башталыш керек да, садаган болоюңдар. Анан эртеңки күнү биздин жасаган могу каржыбыздын баары саясатыбызга эл бир тарап ыраазы, бир тарап наразы болуп туруп, азчылык көпчүлүккө баш ийип, көпчүлүк ызы чуу болгондо бул кайда кетет жасаган ишибиздин баары. Ушундай слайдтар 10 жыл мурун жазалып эле жүргөн, мына теңиз күбөсүн. Соп-сонун слайдтар, ишке ашкан жок, анын баары каржыда турду. Кеп духта эмес, кеп эркте эмес, кеп каржыда болду. Мына 13-14 жылдары биз абдан талаптуу катуу болуп, регионду бүт кыдыргансыңар, туурабы деңиз? Абылгазиев баш болуп алып, күнү түнү иштеп элдин арасында түшүндүрүү ишин жүргүзгөн. Ой, моундай иштесеңер аласыңар, мындай болсо албай каласыңар деп, ар бир айылдарга коңгуроо каккан учурлар болгон. Ошонубуздун баары асманга учуп кетти, ошончо эмгегибиздин баары. Мен ошондой соцфонддо иштеген кызматкерлердин эмгегине күйөмүн. Ушундай сонун материалды алып келдим, монтип слайдты укмуш жазаганбыз. Укмуш, тынымсыз парламенттик угууларды өткөргөнбүз. Элдин арасында бирок каржы жок, ишке ашпай калды да ошонун баары. Бүгүнкү күнү дагы мына слайдты жазап атасыңар, бирок Айбек туура айтат, эл сезиш керек. Элге мына 2000 сом тийди эле, мына чек арадагы айылдар. Ушундай бүгүн ар бири сүйлөгөн жерде, бата берген жерде, той топурда президент талкап атат. Эл баалайт, кымындай бир реформа жасап, элге бир эл сезе турган жакшылыкты кылып койсок, элибизден айланса болот. Кыргызын кеңпейил, сезет анын баарынчы. Анан бүгүн бир аз Айбек айткандай, бир аз мындай орой сүйлөп коюп атасыңар да.
Эми ал иш жумуш ал жалкоолугунан иштебей койгон жок да. Жумушу жоктор мүнтүп анан тигиндей дегендер бир аз саясатты этият кылгыла. Анан мен могу жерде камсыздандыруу төгүмү боюнча дагы ойлонушуңар керек болуп атат. Мына Бишкек шаарынын 51% дедиңер, могу страховой взносту төлөмдү 51% деп атасыңар. Эң көптөрүнөн бир үчөөнү атайын да. 13% жалабат экен, туурабы? 12% так чүй болуп атат да. Калгандары мына 3-4-5% болуп атат. Ысык көл 5% экен. Баткен 4, бул эми белгилүү да. Талас 3%, Нарын 4%. Мунун баары белгилүү төгүмдөр. Эмне себептен ушундай көрсөткүчтөр болуп калып атат да. Биз бирок мындай алып караганыбызда Бишкекте жашоо шарт абдан жакшы да. Ысык суу бар, мустак суу бар, шарттын баары бар. Баткен менен Нарынды, Таласты алып көргүлө, ал жердеги элден да мындай биз бүтүн бойдон алышыбыз керек да политиканы жасагандачы. Аларда ысык суу, мустак суу жок. Биз көргөндөй могондой шарт эменин баары жок. Эл наразычылык ушудан болот да аймач. Эмне үчүн Бишкектеги шарт бизде жок? Эмне үчүн алар пенсияны көп алат, айлыкты алат, биз айлык албайбыз? Эмне үчүн биздин пенсиябыз аз? Ушунун баарын биз бүтүн жалпы Кыргызстанда баш мыйзамыбызда турат. Бардык жарандарга бирдей кам көрүлөт деп. Конституцияда да мына жашоо минимумунан аз пенсионерлердин саны 49%. Биз ошол баш мыйзам менен ошол жазылган шартты түзөбүз десек, биз жанагы жашоо минимумунан төмөн алган 49убуз жашоо минимумунан көп алыш керек. Туурабы? Мына ушуну реформа десек болот. Аны үчүн каржы керек бизге. Мына жыл сайын биз 1300дөн 1500ге чейин пенсионердин саны кошулуп атат. Биз ошого период бир 5 жыл мурда саясатты жасап алышыбыз керек, эсебибиз болуш керек. Ошону реформа десек болот. Анан моундай слайдтардын баары 10% ишке атса бали деш керек да. 10%. Ошон үчүн мен баятан бери бүт угуп отурам. Эми албетте мен аткаруу бийлигинде иштебесем, мен абдан сын айтмакмын. Аткаруу бийлигинде иштеген киши катары, мындай реформаны ишке ашырыш өтө татаал экенин сезген киши катары мен сындагандан алысмын. Мунун бардыгын каржы чечет. Бардыгы келип каржыга такалат. Бул иштеди, бул дегенде эмес. Бары келип каржыда. Каржыбыз болсо, булактарыбыз кеңири болсо, биз могул 49% жөн эле жасап коет элек да. Баягы эме казанда болсо анан чөмүчкө чыгат да. Туурабы? Балени эменин баары, маселенин баары келип туруп каржыбызда туугандар. Ошон үчүн муну албетте бул эми колду эме кылып отуруп калбашыбыз керек, аракетти кыла берели. Сын болот, реформа жасайм деген жерде. Ушуну дагы мындай менин сунушум ар тараптуу изилдесек, тынымсыз мондой чакыргыла соцфондко. Барабыз, отурабыз, тегерек столдорду өткөрөлү. Байма-бай, ай сайын чакыргыла. Мына жерде эме болбойт, суроо көп болбойт да. Талаштан тактык чаралат. Баарыбыздын максатыбыз эртең карылык баарыбыздын мойнубузда турат. Карыларыбыз бакубат жашасын деген политика биздики. Карыларыбыз айлыгы тиги пенсиясына, тиги дары-дармегине жетсин, неберелерине момпоси алып бергенге жетсин. Кары киши жаш баласына, неберелерине момпоси алгысы алып бергиси келет. Өзүнөн ашыргысы келет кичине. Ошондой шартты биз түзүп берели деген максат баарыбыздыкы. Ошон үчүн байма-бай чогулуп туралы, ушундай жыйындар байма-бай болсун. Биз дагы эми баягы жаштар эле эмес, баягы тажрыйбасы бар кишилер ушундайда керек болот да сунуштары. Рахмат, Динара Ашимовна, рахмат. Рахмат. Сөз суроо үчүн депутат Кузуев Алишер Абибуллаевичке берилет. Рахмат, Динара Ашимовна, саламатсыздарбы? Урматтуу өкмөт мүчөлөрү жана чакырылган коноктор. Эдил Жолдубаевич. Бошодуңузбу? Эдил Жолдубаевич, сиздерге бир суроода бул жерде негизи ар бир бул соцфонддон зачисление болгон кайсыл критерий менен аныкталат? Бирдей единый тарифпи или кандай? Кимиңиздер жооп бересиздер? Уруксат берсеңиз, бизде тарифтер ар кандай болот? Юридикалык жактар, юридический лицалардыгы 27,25. Дыйкан чарбалары базалык салык, жер салыгы канча болсо, ошонун өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөйт. Бизден жеке ишкерлер орточо айлыктан 6% төлөшөт.
Андан башка дагы биздин жеңилдетилгендер бар. Швейниктер бар, парк высоких технологиялар бар. Рахмат, аны түшүндүм. Значит, кандай гана категория менен төлөнгөн акчанын канча пайызы пенсияга кетет? Төлөнгөн пайыздан 27 бүтүн юридикалык жактардан 25-inin 2% накопительный топтомо бөлүгүнө кетет, 2% фомуска кетет, 0,25 бизден эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна кетет, калганы пенсиялык фондко кетет. Ошол биринчи накопительный төлөмгө 2% аз эмеспи? 2%ды биз башында 10 жылы чыкканда 2%дан көтөрөбүз дегенбиз. Бул жерде биринчи өчүрүт социалдык фонддун финансылуу туруктуулугу керек. И дегенде биз накопительни көбөйтсөк, пенсиялык фонд азайтабыз. Пенсияга акча азыраак кетет да. 1% 1 миллиардтан ашык болот. Бул жерчи. Ушул планыңыздарда барбы көтөрүшкө? Азырынча жок. Сиз баягы күнү баяндамаңызда жалпы жыйында айттыңыз эле 5%га чейин көтөргөнү пландаштырып атабыз деп. Бул баягы среднесрочныйда жок, а долгосрочныйда биз финансовый туруктуу болгонубузда гана көтөрсөк болот мунучу. Дагы ушуга утурлай эле суроода сиз айтып аткан соцфонддун ар бир ишкердин. Азыр айтып атабыз, жана баяндамада дагы айтылып кетти, кайсыл гана ишкана болбосун, көмүскө ишкерлер көп чыгып атат деп. 100 ишкер болсо, онун көргөзүп атат деп. Ошого бир альтернатива барбы? Мисалы, ошол соцфонддун суммасын азайтып, эгерде 1000 сом азыркы күндө төлөнүп аткан болсо, ошону где-то бир 500 сомго чейин түшүрүп туруп, бирок мындай жалпылап массовый бардык элди көмүскө жок кылып чыгарганга бир барбы ошондой багыттар? Эми бизде практикабызда мындай учурлар көп болгон, тарифтерди түшүрүп көрүпчү, бирок көмүскөдөн чыгаруу кыйын болуп турат. Бир көмүскөдөн чыгаруунун жолу бул баягы камсыздандыруу төлөмдөрүн салык кызматына өткөрүп берген болду да. И дегенде физический лицолорго патентти сатат, одновременно страховой полисти сатып атат. Ал жерде баягы патент менен полистин бар саны бирдей болуп келет. Экинчи жактан айлык акыдан подоходный налог кармашат 10%, айлык акыдан 27% камсыздандыруу төлөмдөрүн алып, подоходный менен камсыздандыруу төлөмдөрүнүн отчету бириктирилди. Салык кызматы ушул жерден көзөмөлдөй алат. Ужечи көмүскөдөн чыгарып атат да, ужечи. Рахмат. Гүлнура Муратовна, сиз жана баяндамада айтып атасыз да, бул эми дүйнөлүк практика ушуга барып атат депчи. Биз эми дүйнөлүк практиканы карап олтура бербей эле, биз Кыргыз Республикасы, Кыргыз өкмөтү бир өзүбүзчө бир план иштеп чыкпайлыбы? Чыксак болобу? Өзүбүздүн план барбы же качанга чейин ушу дүйнөлүк практиканы, коңшулардын практикасын карап өтөбүз? Өзүңүздөрдүн мындай жеке биздин жашоо шартка ыңгайлаштырган бир программа болобу? Рахмат сурооңузга. Чынын айтсак, бул баягы өзүбүздүкү бул система. Бирок баягы кээде өзүбүз келип десек, ошол жакта эле депутаттар сурайсыздар, дүйнөдү карап көрдүңөрбү, баягы велосипедти эмне кыласыңар өнүктүрүпчү. Анткени пенсиялык системаны биз жаңы Кыргызстан ойлоп тапкан жок. Муну деген баягы Германияда Отто фон Бисмарк ойлоп тапканда, ошону бардык мамлекеттер кийин алып, бирок өзүнө ыңгайлаштырып алган. Биз дагы агрардык мамлекет болгондуктан, биз баягы ошол эле Польшаны карайбыз, аграрный, Латвияны карайбыз, баягы кандай мүмкүнчүлүктөр, ар кандай варианттарды карап чыгып, анан бизге баягы ыңгайлуулугун, бизге окшошун баягы кээ бир жакшы практикаларын алганга аракет кылабыз да. Бирок албетте өзүбүздүн баягы реалдуулукка алып келебиз. Ошон үчүн өзүбүздүн менталитетибизге баягы окшоштуруп, биз баягы Европага окшоп баарын эметип салган жокпуз да. Аякта башка, менталитет башка, шарттар башка. Туура айтасыз, себеби чындыгында биз эми агрардык өлкөбүз. Анан эми биз Германияны, Европаны карабашыбыз керек. Себеби ал жактын жашоосу менен биз жактын жашоосу таптакыр башка. Бизде тоолуу аймак, дыйканчылык, кара жумуш көп. Ал жерде көбүнчө элементарно печенье менен кофе ичип отуруп жумуш жасашат. А бизде талаада кетмен көтөрүп туруп иштейт көпчүлүгү. Салыштырып болбойт да ал жак менен таптакыр. Туура, ошого бир сөзсүз түрдө өзүбүздүн практиканы бир карап көрсөңүздөр. Анан эми акыркы бир суроо бул жерде соцзащита. Бизде бул майып балдарда эми жок, бул жерде ошол эме Эдил Жолдубаев, сиз контролго алып койсоңуз.
бул жакта азыр майып балдарга пенсия төлөнөт. Аларды караган сопровождающий ата энесине же дагы бир караган кишиге дагы 6000 сомдон айлык төлөйт экенсиздер. Туура. Мурда 4900 болгон экен. Бизге азыр жазып атышат. Ошол кишилерге 1160 сом, 6000 сомдон салык төлөнөт экен. Салык кармап калат экен өкмөт. Ошол салыкты азыр айтып атат, соцзащитанын кызматкерлери булар 6000 сомду алып, кайрадан ошо баласын көтөрүп алып, налоговый башка банкка барып, обслуживание татаал болуп атат дейт. Ошону бир мындай жеңилирээк бир формасын карап берип койгула деп суранып атышат. Ошону бир контролго алып коесуздарбы? Или бир жолу зачисление кылып туруп азыраак сумма бересиздерби? Еще соцзащитанын жетекчилери ошол платежду алып келбей сайын аларга отпускать этпейт экен. Ошону бир карап берип коюңуз, сураныч. Мен сізді да қолдап кететін элем. Я извиняюсь, что я без разрешения. Я вот мама, у меня дочка тоже с сахарным диабетом первого типа. Мы постоянно зависимы от инсулина, да? И вот этот вопрос у нас тоже поднимается. Вот, биздики обычно 7-8 жашка чейин алышат. Энаталар ушундай пособие 6000 бирдеме болуп калды. Ошонго ай сайын патенттеги ошону көтөрүп алып бирдеме төлөшөт экен. 1160. Ооба. Анан просто бул соцфонд түшүнбөйт окшойт да, ошо энатанын жашоосунчу. Ошо майып бала менен 6000 сом ал 6 тыйынга да татыбайт, чынын айтсак. Диабет менен биз ай сайын 25-30 миң сом төлөп балабыздын жанын сакташ үчүн окат кылабыз. Вы просто не представляете, как мы работаем. Мы день и ночь работаем, чтобы спасти жизнь этих детей. И то, что вы выплачиваете копейки, и то вот нашим детям, именно диабету первого типа, почему-то не всем выплачивают. Энаталар тытып, ошака доказывать этип, көрүнгөн фактыларды алып келип, эметкенде берет экен. Кээ бир учурда мен деле соцфондко баргам, ошол маселени көтөрүп, мынтип айткан. Силердин зарплатаңар канча? Мен врачмын өзүм, тоже эндокринолог. Мен айттым 6000 сом. Үй бүлөңөрдө канча киши бар дейт. 3 киши бар десем, мынтет. Анда силер андай пособие ала албайсыңар, анткени если силердин зарплатаңар ар бир кишиге 1000 сомдон төмөн болсо, ошондо беребиз. Үйүңөрдө телевизор, холодильник барбы? Бар. Анда вообще берилбейт. Бул вопрос менен такыр бизге жолубогула. Бул эмне деген жооп? Мен такыр түшүнбөйм да, анткени диабет бул уже бул оору менен бала өмүр бою ооруйт да. Анан ошондой ненормальный отношение жасагандан мен аябай эмемин да, очень оскорблена. Почему наше государство не может поддержать таких детей? Диабет вообще он очень плохо поддерживает. Я вот под соцфонду тоже много хочу задать вопросов. И пособиялар тоже берилбейт. Это вот настолько унизительно, настолько, вот знаете, бизди ниже плинтуса отпускаете. Хотя этих детей с сахарным диабетом, если хорошо обеспечивали бы, как тот же Казахстан или Россия, наши дети, они ничем не отличаются. Но из-за того, что у родителей постоянно нехватка денег, постоянно недостаток этого инсулина, даже жалкие эти тест-полоски вы даете смешно, наши дети умирают в 30 лет, отказ почек, слепота зрения был калп калшат. Это в первую очередь, это вина нашего государства, это вина соцфонда и той же этого ФОМСа. Там очень много различных коррупционных схем. Надо тоже это рассматривать. Спасибо, я извиняюсь. Для протокола айтып коюңуз фамилияңызды. Чиныбекова Мира Маратовна. Рахмат. Рахмат. Сейчас, Динара Шон, мен айтып коюн, по персональным ассистентам, білесіздер, вот Дина Мұратовна, сіз дағы, урматтуу депутаттар дағы, вот Камила Абдразаковна учурунда иштеп атканда, ушуну биз сунуштап атып, араң-араң киргизгенбиз. Персональный ассистент деген маселени Камила Абдразаковна эсиңизде болсо. Анан ошондо да көп талкуу болгон. Буну биз пособие кылып эле киргизип коюшубуз керекпи? Жанагы майып балдарын багып аткан ата энеге.
Буну пособие кылып койбогонубуздун себеби ушуну айлык кылып киргизгенибиз. Анткени ошол ата эне мына баласын багып аткан. Ошол учурунда ошол пенсияга чыксын, пенсияга стаж болуп, анткени бул билесиздер, это полноценная работа. Керек болсо это 24 саат суткасында ошол баласын багат. Ошондуктан бул айлык болуп киргизилген учурунда прогрессивдүү бир кадам болгон. Анан ошондуктан дагы ошол пенсионный фондко отчислениясын киргизилет кадимкидей эле. Бирок бул албетте мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коюшум керек. Буюрса буну биз пландаштырып атабыз. Жакында бул персональный ассистенттердин да айлыгы кыйла эле жогорулатылат. Ал боюнча аны биздин жетекчилик айтат учуру келгенде. Вот, бул албетте соцзащитага, эмгек министрлигине тийиштүү, бул социалдык камсыздоо маселеси. Бирок сиз айтып аткан маселени, урматтуу депутат, жанагыл ушул персоналдык ассистенттер же болбосо башка жерлерден биз балким пенсионный отчислениясынын ставкасын балким биз азайтышыбыз керек. Азыркы учурда биз дагы айтылып атат, мисалы, например, жанагындай киреше салыгы, значит, доход, налог на доход. Ошол боюнча биз дагы ошону кайра карап чыгышыбыз керек деп атабыз. Анткени бергенибиз, жанагы айлыгыбызды көбөйткөнүбүз менен ал жагынан да көбөйтүп кайра бер жака алып койгонубуз туура эмес болуп атат деген маселени жетекчилик жалпы министрлик кабинетинде талкууланып атат. Албетте анан жана диабет, инсулин боюнча биз камсыздоону дагы албетте көзгө алабыз. Рахмат, Эдил Жолдубаевич. Анда эмесе суроо берүү үчүн сөз депутат Молдобекова Гүлкан Сакиновага берилет. Рахмат, Динара Ашымовна. Мен дагы саламатсыздарбы, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, депутаттар, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бүгүн аябай жакшы талкуу болуп жатат. Мен дагы реформаны колдоймун. Анан кийин берди азыр Эмил Жолдубаевич дагы сөзүндө айтып кетти. Анткени Гүлнур Муратовна, биз бул реформа боюнча, бул пенсия маселеси боюнча биз аябай сиздер менен көп иштешкенбиз. Анан айтып атпайсыздарбы? Жок, мен ага каршымын. Тиги өткөндөгү бийликте мен дагы иштедим сиздер менен. Бийликтин эрки жеткен эмес. Не дедиңиздер дагы жеткен эмес, берде эми саясий эрк керек болчу депчи. Мен аябай каалап кетем. Азыр эми мынакей Камила Абдыразаковна дагы жакшы баягы өкмөттүн мүчөсү катары ушул ишти билген катары көп мен дагы бере тургандарды айтып кетти. Бул жерде эрк эмес деп ойлойм мен. Анткени бардыгы келип каражат маселесине келип да калат. Каражат маселеси. Эдил Жолдубаевич азыр эми жакшы бул сайтты мен дагы буга чейин да бир нече жолу көрүп даярдалып эле келген. Если каражат маселеси болсо, бул маселе баягы азыркы айткан сөздөргө байланыштуу болуп эле чечилип калмакта. Анан мен каалайм ушул каражат табылып, бул дагы азыр бул пенсия боюнча реформа кылыш өтө чоң маселе. Эми ушуну баягы калып калбай ишке ашсын деп тилейм. Анан кийин азыркы учурда биз орто бизнеске жеңилдик берүү максатында баягы 4% кемитип атабыз. Өткөндө биз биринчи окуудан караганбыз, Анан азыр бул соцфонддун бюджети өзү канча? 62 миллиард болуп калды. Азыр биз анда ушул бул биз 4% азайтсак, анда бул пенсионерлерге мындай залакасы тийип пенсия азайып кетпейби? Ошону айтсаңыздар, анткени азыр дагы ошо боюнча мага жазып суроо берип атышат да, анткени буну кандай силер 4% азаят да, силер жеңилдик берип атасыңар да. Ошол эми кандай силер толтурасыңар? Рахмат, Гүлкан Сакиновна, туура айтасыз. Бул баягы биргеликте болуп, сиз да ошо эми иштебуна кирген болчусуз 2018-жылдан бери. Жана чакан жана орто бизнеске чын эле жоготуулар болушу мүмкүн, бирок биз аны баягы башка компенсация кылганыбыз
төмөнкү эмебиз бар, чегибиз бар, 40% деген орто эмгек. Ошону 60% кылып атабыз да. Анан буга чейин да бир депутат айтып кетти эле, баягы ак ниет иштеп аткандарды кайра колдоп, аларга тариф түшүрүп, анан жана кичинекей эмгек акынын көрсөтүп аткандарды кайра ошолорду бир аз көтөрүп, ошонун эсебинен биз компенсациялап, где-то бир 40 миллион сомго жакын жоготуу деп атабыз. Эми бирок 40 миллион сом баягы башка булактар менен жаап кетебиз. Ал анчалык көп эмес, анткени биздики 62 миллиард. Пенсиянын асайып калышына шарт алып келбейт. Алып келбейт. Ну анда жакшы экен, бирок мен ойлоп турам да, бирок баары бир кыйынчылыктар болот. Ошон үчүн убактылуу киргизип атабыз да, Гүлкан Сакеновна. Убактылуу киргизип атасыздар, бирок кыйынчылыктарды 4% силер жеңилдетке бергениңер менен баары бир кыйынчылык болбой койбойт. Бул азырдагы жакында эле ачылган социалдык фонддун тейлөө борборлорунан жарандарыбызга кандай бул кызмат көрө алышат, ошону дагы азыр кызыгып мындай сурашып атат да, билгилери келип атат. Гүлкан Сакеновна, ушул биринчи пилот клубту шаардын 4 цонунда ачтык. Биздин баягы терезечи кызматкерлер баардыгын, консультациядан башкасынын баардыгын берет. Пенсия чектөө, пенсия төлөө, баягы банктан тияка алмаштыруу, пенсия жөнүндө справка алуу, жеке эсебиндеги маалымат алуу, баардык ошо консультациядан тышкары, анден консультация көбүрөөк убакыт алып калат. Бүт соцфонд бүгүн көрсөткөн кызматтын баарын Бишкектеги сондордун баарынан алсаңыздар болот. Ошону көрө алышат, өздөрү. Анан кийин Эмиль Жолдубаевич азыр дагы мынакей Камила Абдыразаковна дагы айтып кетти, азыр дагы ушул жанагы тоолуу райондордо жашагандар пенсияны кичине көбүрөөк алып атпайбы, ошол өзүнүн коэффициенттерине жараша, туурабы? Ошол эле азыркы жанагы Талас районундагы Көпүрө базар жазып алсаңыз, бул көптөн бери бул маселе дагы көтөрүлүп келе атат да. Ошол жерде эми 100 метр дебейин, бир 200-300 баягы метр Көпүрө базар кирген дагы Ак Коргон кирбей калган. 1 километрге жетпей жүрген кирге болот. Мындайлар бирок көп, баягы өзүнүн дагы талаптарына дагы бир жолу карап көрөсүңөр. Бирок бизге баягы кат жүзүндө баардыгын алып келип атышат. Ошондой 3 километрге жерлерди тааныш билиш болуп, өкмөттө иштегендер, киргизип ийгенби, ошолордун баардыгын Эдил Жолдубаевич карап, кайрадан карап көрсөңүз, Ак Коргон менен Көпүрө базарды. Ошол жерде алар деле жашап аткан жарандарыбыз ошондой эле суукту, ошондой эле баягы кыйынчылыктарды көтөрүп атабыз. Эмне үчүн биздики 1 километрге жетпеген жер кирбей калып, пенсиябызга тигилер кошулган эме деп нааразычылыктар кошулган, пенсияны албай жатабыз деп көп баягы нааразычылыктар болуп атат да. Анан эми баягы реформа алкагында социалдык фонд тараптан сунушталып жаткан мөөнөтүнөн мурда пенсиялардын жана толук эмес стажы бар. Пенсиялардын баардык түрлөрүн алып салуу деп азыр Динара Рашимовна дагы ушу боюнча айтты. Муну да комитетке келгенде мунун канчалык зарылдыгы барды так мындай көрсөтүп алып келсеңиздер, ушул жөнүндө дагы бөдөмү көп болуп атат да. Эми Гүлнара Муратовна туурабы, ушуну дагы азыр толук эметип койсок, анан кийин азыр жанагы соц развитияны дагы чакырып койсок болмок экен. Ошол боюнча дагы азыр эми баары көрүшүп атат да, чалышып, сурашып атат. Бул Ысык көлдүн түп районунда дагы ушундай Эдил Жолдубаевич көп маселе бар да. Азыр жанагы телевизор, холодильник боюнча ал Гүлнөр Муратовна, сиз жакшы билесиз, ал мыйзамдын дагы инициатору мен болчумун. Ал телевизор баягы кирешеден алынып калган үйдөгү холодильниктерчи, бирок ошол мыйзам азыр көп жерлерде иштебей жатат. Азырга чейин деле мынакей мага азыр эле чалып атышат. Менин үйүмдө телевизорум бар, холодильнигим бар деп ошону тактап бир мындай жерлерге тапшырма бересиздерби, ошону тактасаңыздар, анткени эң кичекти ал мыйзамдын кабыл алганына бир 3 жылдан бери иштеп атат, 3 жыл болду, бирок азырга чейин эле мен өзүм дагы өткөндө жолугушууга барганда мен айтып келдим, эми кайра келгенде келип ушу элдер менен жолугуп, ошол жерге соц тармактагыларда келип, мага берген сурооду ошол жерге берип, жеринен бир чечип берсе деп, анткени ушул мыйзам иштебей жерлерде кыйынчылыктарды жаратып аткандар көп. Анан реформаңыздарды колдойбуз, ишиңиздерге ийгилик, рахмат. Анда эмесе суроо берүү үчүн сөз Кыргызстан пенсионерлер партиясынын төрайымы Шабданалиева Замира Акиевнага. Саламатсыздарбы, рахмат.
Бүгүнкү катышуу аябай жакшы болуп атат. Анткени бул актуалдуу тема, пенсионерлердин кандай жашап аткан шарттары, жашоолору. Анан могу бүгүн жакшы аябай презентация болду, аналитика жакшы болду. Мен айта кетейин деген сунушум бул да. Түшүнүктүү, каражат жетпей атат. Ошон үчүн пенсионерлердин пенсиясы көтөрүлбөй атат. Аны биз канча суроо берсек дагы мамлекет башчылары жумуш орундары болмоюнча, чечилмейинче аны аткара алышпайт. Мен бир суроо айтайын дедим элем, бул Эдил Жолдубаевич сизге өткөндө дагы тегерек стол болгондо сиз акырына отурбай кетип калдыңыз. Ашу мамлекеттик чиновниктер ушу тегерек стол болгондо акырына чейин отуруп, угуп кетсе элдердин мына мүдөлөрүндө эмне болуп атат, эл кандай жашап атат. Анан биз чакырганда ошондой бир Ноорузга мисалы үчүн майрамга чакырдык биз. Ошол жерде 7 дубандан пенсионерлер келишти. Ошондо суроолору бар эле. Ошолор менен баарлашып кетсеңер жакшы болот эле. Силер өзүңөр барбай, мисалы үчүн келип берсеңер биз чакырган жерге жакшы болот эле да. Анан мындай суроо. Биздин проектлерибиз бар. Биз түшүнүп атабыз, жумушчу орундар жетишпей, пенсиянын төлөмдөрү аз болуп атат, чектелген пенсиялар. Ошол проектлерибизди Эдил Жолдубаевич, сиз колдоп бизди приемга кабыл алсаңыз, кабыл алып туруп, ошол угуп бизди, пенсионерлерди, анан кийин биздин суроо талаптарыбызга жооп берип койсоңуз жакшы болот эле аябай. Бүгүнкү могу жердеги каралып аткан маселелердин баардыгын тең мен өзүбүздүн пенсионерлерге жеткирем. Анан кийин сиздердин колдооңуздар бул пенсионерлерди жерлерде, мисалы үчүн информация жетпейт такырчы. Ушу соцфонддун мынакей төрагасы отурат, орун басарлары отурат. Кандай информация болуп атат? Кантип баарлашып атасыңар пенсионерлер менен? Ошо пенсионерлер менен айылдарда, аймактарда жана районный центрлерде, же болбосо шаарларда бир ушундай эле угуу болсо жакшы болот эле аябай. Презентацияңар аябай жакшы, бирок элге жетпей атат да булчу. Ошондой суроо. Урматтуу Замира Акиевна, мен айтып коеюн, албетте мен ошол азыр эстеп атабыз. Биз ошол тегерек столду мен демелгем менен уюштурулган. Өзүм эле тизменин баардыгын бекитип, ушуларды алып келелик, катыштыралык, баардыгына бир канчосуна чалып, бир канчосуна алдын ала сүйлөшүп, ушуну бир жакшы жибителик, коомдук пикирди түзөлүк, коомго түшүндүрөлүк. Ушул азыркы учурда пенсиябыздарды аз эле адамдар мындай ошол төлөп атат деген ошол маселени койгонбуз. Мына мен азыр эстеп атам, айтпай эле коеюн себебин, бирок өтө маанилүү себептен бир ал жерде мен катышмакмын, 3-4 саат отурмакмын да. Анан албетте башка маселелерди туура айтып атасыздар. Ошондуктан мындай иш аракетибизди биз албетте региондорго да чыгып жүргүзүшүбүз керек. Эми бул жерде да мен айтып коюшум керек, бул жерде массалык маалымат каражаттары өкүлдөрүнө да биз айтып коюшубуз керек. Бул азыркы учурда сунуш болуп атат да, ар кандай концептуалдык негизде. Бул азыркы учурда мыйзам долбоору катары киргизилген жок. Буну биз азыр мындай киргизип, анан кийин гана коомдук талкууга формалдуу түрдө чыгарабыз. Бирок ага чейин ушул жалпы депутаттарыбыз менен албетте негизги биринчи кезекте, анан албетте жалпы мындай коомчулук менен, илимпоздорубуз менен, саясатчылар менен, кызыктоочу жанагындай сиздин партияңыз сыяктуу тараптар менен дагы биз кеңешелик деген ойдобуз. Анан сиздин сунушуңуз региондордо да өткөзүү боюнча менин оюмча туура деген сунуш. Дагы бир суроо, рахмат. Мен айта кетейин дегеним, биз мисалы үчүн ошо проектлер боюнча сизге айтайын дедим эле, бизди кабыл алып койсоңуз. Ошо проектлер боюнча биз ар бир жерде туура мына жумушчу орундар жетпей атат. Пенсионерлер азыр мурунку 60 жаштагы пенсионерлер азыркы 60 жаштагы пенсионерлердей эмес. Иштегилер келет баардыгы теңчи. Мынакей бүгүн Гүлнура Муратовна айтып кетти, 45 жаш. 45 жаш азыркы пенсионерлерге өтө аз возраст. Анткени баардыгы күлү күчтүү, баягы мурункудай колго кир жуубайт,
баары машинкада айыл жерде деле жуушат. Эми баарыңар билесиңер анычы. Айылда жашоо жакшы эле. Азыр айтып атпайсыздарбы, аякта ысык суу жок, ысык суу бар, жердин баарында эле. Бүт баардыгы жакшы шарттар эле жашап атышат. Биз айылдарга тез барып турабыз. Андан кийин ошо 60 жаштагы кишилер иштегиси келет да. İşteyip, ошо өзлөрүнө акча тапкылары келет. Ошон үчүн биздин проектлерибиз бар. Ар бир, мисалы үчүн регионго, Баткен, ар бир дубаңдарга ошо жумуш орундарын түзгөнгө өзүбүзгө жардам берели депчи. Ошол боюнча угуп койсоңуздар бизди. Анан кийин мынакей жана пенсиялык төлөмдөрдүчү, страховые взносы дегенди. Былтыр мурдагы жылдан баштап, мен билишимче, налоговая инспекция чогулуп калды, Анан бүгүн айтты мынакей презентациядачы, көп эле строительный организациялар, мисалы үчүн иштеген киши 100 болсо, алар 20 кишини көргөзөт депчи. Ошого взаимопроверка деген болобу? Мисалы үчүн налоговиктер биз билебиз кандай иштеринчи. Ошол эле, ошо пенсионерлерден, же болбосо соцфонддун работниктеринен взаимопроверка кылса болобу? Ошо налоговая инспекция, мисалы үчүн ошол строительный компанияны текшергендечи, туура төлөп атабы страховые взносы, же туура эмеспи депчи, ошондой кылса болобу? Биз мисалы үчүн бир жылдары наблюдательный советтин мүчөлөрү менен почталарды текшерип, пенсионерлер в составе были пенсионеры, ошолор менен, ошолордун күчү менен выявлять этчүбүз. Эмне үчүн силер акча бербей, ун, анан башка нерселерди берип атасыңар депчи. Вот ошондой нерселерди өткөрсөк, азыр мен ойлойм, баарыбыз жапатырмак. Пенсионерлерди да чакыргыла ошондой иштергечи. Ишти билгендер бар, мурун соцфонд иштегендер бар. Менимче жакшы жардам болот эле. Чоң рахмат. Жооп бересиздерби же? Замира Акимовна, саламатсызбы? Сиз өзүңүз билесиз, соцфонддо иштегенсиз. Азыр салык кызматына бул камсыздандыруу төлөмдөрүн жыйноо функциясы 19-жылдан өткөрүлүп берилген. Былтыркыга мисал алып көрсөк, 21-жылы камсыздандыруу төлөмдөрү мурунку жылга салыштырмалуу 5 миллиард 200 миллионго көп жыйналып атат. Бул эми өсүү темпи бар, 15% өсүү болуп атат. Мен ойлойм, салык кызматы бул баягы строительный компаниялардан именно взаимосверка кылганды фонд оплатадан кылып атышат. Бирок булардын болсо салык төлөөсү строительный компанияныкы башкача болгон үчүн азыр бир калыпка алып келип атышат жаңы кодекс боюнча. Салык кызматы менен биз именно строительный компанияларды кантип текшерип, ошол камсыздандыруу төлөмдөрү да бирдей болуш керек. И баягы подоходный налогтун суммасы дагы бир суммадан төлөй турган деңгээлде болсун деп азыр жумуштарды жүргүзүп атабыз. Мен ойлойм, быйылкы жылы салык кызматы бул багытта жумуш жүргүзүп, соцфонд менен чогуу. Ошол строительный компанияда дагы ушундай кемчиликтерди оңдоп түздөшөт депчи. Рахмат. Рахмат. Суроо берүүгө сөз депутат Райымбачаева Венера Калыбековнага берилет. Рахмат, Динара Шимовна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Бул пенсиялык реформа абдан керек. Бул мыйзамды колдош керек. Себеби деген биз пенсионерлердин пенсияларын көтөрүшүбүз керек. Пенсияны татыктуу деңгээлине келтиришибиз керек да. Бул өтө керектүү, маанилүү. Бирок ошондой эле менде Гүлнура Мурадовна, сизге бир суроо бар. Азыр Динара Шимовна айткандай, жана жубайлардын бири каза болгондо ошо балдарына жөлөк пул төлөнөт экен, пособие по потере кормилицы дегенчи. Ошол канча жашка чейин төлөнөт? Ошону айтып бересизби? Венера Калыбековна, пособие по потере кормильца, ал эгерде ата энеси стажы жок болсо, по линии Минсоцразвития төлөнөт да. Бизде пенсия по потере кормильца да. Пенсия по потере кормильца төлөнөт 18 жашка чейин. А эгерде жогорку окуу жайында окуса, 23 жашка чейин төлөнөт. Очно окуса. Түшүнүктүү. 23 жашка чейин төлөнүп, андан кийин эмне кыласыңар? Ошол пенсияны кайра ошо жубайына бөлүп бересиңерби? Ошо пенсия кошуп бересиңер же кандай? Жок, балдардын эмети да иждивенция, только на иждивенция берилет. Эгерде жубайы пенсионер болуп, пенсия албаса, баягы анда төлөнөт. А эгерде ал өзүнүн пенсиясы бар болсо, иждивенец болбосо, только балдарына төлөнөт.
Ушу 23 жашка чейин эле да Эми получается? андан ары чоң да уже, да, 23-те. Понятно. Анда бир суроо. Мугалимдер айылда иштеген мугалимдер соцфондко да төлөшөт и жерге да төлөшөт. Ошол жерге төлөгөн төлөмдөр да киреби пенсияларга? Хорошо, рахмат, Гүлнура Мумратовна. Я хотела воспользоваться случаем. Эдил Жолдубаевич, жана азыркы мамачкабыз айткандай, жанагы майып балдар, ооруган балдар, мен бул жерде ооруган балдар, ошолорго биз аябай көбүрөөк көңүл буруп коюшубуз керек, ошо пособие боюнчачы. Себеби деген келечекте ушул майып балдар гемодиализный бейтаптар болуп калат. Анда биздин расходторубуз көбүрөөк болуп калат да. Ошого да көңүл буруп койсоңуз көбүрөөк. Рахмат. Чоң рахмат, Мира Калбековна. Негизи Эдил Жолдубаевич, мен абдан чоң ыраазычылык билдирип кетким келет сизге жана сиздин ушул бүгүнкү соцфонддун бардык командасына, жетекчилерине. Себеби бүгүнкүдөй баягы форматта кайсы багытта мыйзамдарды чыгарышыбыз керек, биз кайсы жакка карай кошо аракеттерди кылышыбыз керек деп сиздер бизге мындай өзүңөрдүн көз карашыңарды презентациялап, мына парламентте дагы, жарандык коомду дагы кошуп, ушундай бир жакшы жөрөлгө баштап жатасыздар. Мен ойлойм, бунун натыйжасында биз сапаттуу жакшы мыйзамдарды чыгарабыз. Мына депутаттарыбыз айткандай, тегерек столдорду өткөрөбүз жана бир баягы бир багытта кыймылдайбыз дейм. Ошондуктан сизге чоң рахмат, Эдил Жолдубаевич, Бахтияр Жеңишбекович. Абдан жакшы презентация болду, Гүлнур Муратовна. Ошо менен бирге мына азыр депутаттар айтып кеткен сын пикирлерди эске алууңуздарды мен суранамын. Кайрадан уже ошол эмелерди, мыйзамдарды ар бир баягы тармактар боюнча жазганда алдын ала ушундай тегерек столдорду өткөрүп, жакшылап талкуулап алсак, анан мен ойлойм, негизи элибизге, ошо биздин карыяларыбызга дагы көңүлүнө толо турган мыйзамдарды алсак, ошол эле учурда ушул соцфонддун өнүгүүсүнө дагы биз салымыбызды кошсок, ошол бул жерде бекер отурбаган болот элек да, ар бирибиз өз вазифабызды аткарган болот элек. Мен эми ойлойм, башка жазылган жок, башка суроолор жок, Анда эмесе парламенттик Кыргыз Республикасынын пенсиялык системасын реформалоо боюнча парламенттик угуулардын сунуштамалары. Кыргыз Республикасынын пенсиялык системасын реформалоо боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасынын орун басары Жуматаева Гүлнур Муратовнанын докладын угуп жана талкуулап, төмөндөгүлөрдү белгилейт. Жумушчуларды татыктуу пенсия менен камсыз кылуу максатында биздин коомдо иштелип жаткан пенсиялык системаны реформалоо зарылчылдыгы талашсыз. Парламенттик угуулардын жүрүшүндө катышуучулардын сын пикирлерин жана сунуштары менен баяндалгандардын негизинде парламенттик угуулардын катышуучулары сунуштайт. Биринчи, Кыргыз Республикасынын пенсиялык системасын реформалоо боюнча маалыматтар эске алынсын. Экинчи, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине пенсиялык системанын реформалоо максатында тийиштүү мыйзам долбоорлору иштелип чыгып жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна киргизилсин. Үчүнчү, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин социалдык саясат боюнча комитети өз жыйынында парламенттик угуулардын сунуштамаларын карасын жана бекитсин. Ушундай мазмунда
сунуштамаларды мен сунуштайм, тавтология болуп калды го. Эгерде комитеттин эгерде кошумчаларыңыздар болсо бар. Мен да суроо дагы бир жолу кайталап койгулачы стенограммага. Жанагы айтып кетпедиңизби? Эркектер менен аялдардын жашын, аялдардыкын эркектердикине чейин көтөрүшүбүз керек деп. Туурабы? Ушундай сунуштап атасыңар да азыр. Негизги бул ой катары айтылды. Азыркы учурда мындай сунуш жок, расмий түрдө киргизилген эмес. Бирок албетте биз өзүбүздүн баягы жалпы журтубузга да кайрылабыз. Бул мындай бир максат. Бүгүн жашты көтөрбөйбүз, туурабы? Азыркы учурда мындай теңдейбиз деген расмий түрдө сунуштаган жерибиз жок. Бирок жалпы коомчулук үчүн биз айтышыбыз керек. Бара 20-30 жылдын ичинде болобу, биз ошого барышыбыз керек. Тең укуктуулук деген ошондой. Анан жанагы анда жер үлүш менен да тактоо иретинде. Жана 1 гектардан ашкандардыкы деп атпайсыңарбы? Бирок бүгүн жана глава семьяга катталганда чүйдө 4 гектардан бар, 5 гектардан бар. Силер ошону кантип билесиңер кийин? Балдарына хозяйствонун канча бүчөсү бар, ошого бөлүнөт да. Киши башына деген маселе болот. То есть силер айтып аткан негизгиси жанагы арендага алып аткандарга тиешеси болот экен да, туурабы? ФПСтен арендага жерди алгандарга. Аларга тиешеси болбойбу? Азыр үлүш жерине арендага алып иштеткендерчи? ФПСтен арендага алып атпайбы? Азыр өкмөт ФПСтин жерин полный алып алдыңар. Туурабы? Эми жакында аукциондон бересиңер. Ал эми киреше маселеси болуп атат. Киреше катары биз албетте бул азыркы учурда Акбекин Таштабекович, буну биз минималдуу түрдө айтып атабыз да. Минимальный, обязательный жанагы отчисление катары. Албетте жанагындай колунда барлар үчүн ошол эртеңки пенсия көлөмүн мындай көлөмдүү 100 миң, 200 миң, 300 миң сом пенсияга чыга турган жанагындай фондуна үчүн ага чек жок. Алар жанагындай накопительный фондуна өздөрүнүн эсебине которо беришет. Сизчи стенограммага так жооп берип койсоңуз, жана айтпадыңыз эле, предпринимательдер менен фермерлер депчи. Эми ошол арендага алган жер кирбейт деп эле койгула болду эсли. Арендага алган жерди дагы киргизсек болот. Дегенде камсыздандыруу төлөмдөрүн ошол эле өлчөмдө 1 гектардан ашы калса, алардыкындагы ошол 6% орточо усечённый зарплатадан төлөп турсак болот. Арендага алган кишинин жок, эми ал арендага алып атат да, мамлекетке арендасын төлөп атат. Арендный платасынчы, анан дагы төлөйбү үстүнөн. Ал пенсиясы эми өзүнө кетип атат, алчы. Өзүнө кетет, пенсия болот кийинчи. Жок, дагы бир жолу ушу жер тактагылачы. Жанатан бери айтып атасыңар. Налог менен аренданын төлөмү соцфондуку. Налог менен да чүйдө 400 болсо, налог соцфонд эле 400, туурабы? Эртеңки күнү арендаңар аукциондон 20 миң болуп калса, анан соцфондко 20 миң сом төлөнүп калбасын деген суроо болуп атат. Арендада аукциондон азыр аренда калат да. Бул жерде чүйдө кээ бир жерлерде мына 30 миңге жетип кетиптир тиги эмесечи арендасы 1 гектары. Мындай жерде да, мындай баягы жерлер өзү бөлүнөт, орошаемые, багара, многолетние насаждения, сенокос болуп. Бул жерде бизде орошаемыйдыгы 1 гектары 1 жылга азыркы күндө 400 сом төлөп келип жүрүшөт. Багараныкы 2 арзан. Бирок биз андан кетебиз азырчы. 1 гектардан ашыктары болгондордуку орточо айлыктан 6%га деп атабыз. Орточо айлык мисалы Чүй областында, Чүй район, бир мисалы Ысык Ата районун алып берсем, ал жерде ишканалардыкын алып салып, орточо айлыкты. Основной баягы жумуш ордун түзүлгөн ишканаларды алып салганда усечённый зарплата калат. Может 16 миң, может 15 миң болот, ошол суммадан 6% төлөнөт. Арендага алган жерди, ФПСтин жери, сиз айтып аткан жерлерди арендага алганда 1 гектардан ашы калса, камсыздандыруу төлөмдөрүн орточо айлыктан төлөсө боло берет. Бул аренда суммага зависит этпейт. Түшүндүм, рахмат. Анан жана Жанар Ашымовна айтып кеткендичи,
ошону да тактап койсоңор, наследство боюнча. Сиз утеря кормильца деп атасыз. Эгерде балдар совершеннолетний болсо, чал эркектер бат өлөт деп атасыңар, туурабы? Пенсияга чыгып эле өлсө, тиге аялы накопительный пенсияда бул, туурабы? Накопительный болгондон кийин демек ошол чогулткан акчасы ошо адамдыкы. Ошону наследование боюнча все-таки такташыбыз керек да. То есть жубайы ошону наследствого ала алабы, ала албайбы? Накопительный топтомону мураскор алат. Сөз жок алат. Топтомосун. Жана 2% бар го, ошону алат. Ушуну жазабыз, туурабы? Мураскор алат. Эгерде каза болуп калса. Жок, ошо бар, мыйзамда бар. Жок, максимальный канчага чейин ала алат? Жок, бүт сумманы алып кетет, топтомосун. Жок, жашы. Жок, баягы собственник каза болуп калып атпайбы? Мураскорлор алат. Ал наследуемый базага кирет. Канча мураскор болсо, ошолорго бөлүнөт да, ал кийин уже нотариус бөлөт аны. Мурунку пенсионерлерчи, жана накопительный жокто чыккандар. Жок, аларкы жок да накопительный. Накопительный 2010-жылдан баштап эле кирген. Кимдин пенсиясында топтомо компонент болсо, ошол мураскорлор алат. Рахмат. Чоң рахмат. Дагы суроом бар. Соцфонд өзүңүздү тааныштырып кетесизби? Батмай Себесова, коалиция за бюджетную адвокацию. Жандан бери суроо берсеңиз болмок экен. Жок, просто булар уже 12 болоюн деп атат да, анан Кокустан кетсе, соцфонд кетсе, как ошолорго суроом бар. Кандай суроо? Отношение баягы 2000-жылдан баштап биз соцфондго ушундай бир сунуш берип атабыз да, что 3% силер алып атпайсыңарбы? Мындай деп биздин бюджетный резолюция жазылган. 3% от поступающих взносов на обязательное медицинское страхование идут на администрирование расходов соцфондго. Ошол 3% в Фомско кайра берилсе, это приблизительно в 2019 году подсчитали, где-то 71,5 миллионов сом. Ошол жакшы жардам берет эле Фомско. Ошону сурайын, дагы эле алып атасыңарбы 3%? Же уже албай калдыңарбы? Саламатсызбы. Администрированияга 3% алабыз бүгүнкү күндө дагы. Бул жерде бизде шаарларды кошкондо 52 район бар. 52 райондо 2 кишиден обслуживание кылат Фомско бериле турган маалыматты. Бул жерде центральный аппаратта 7 киши камсыз кылат. Ошондо жалпысынан эсептегенде бир 70 киши айына почти 700 000 адамдын төлөгөн акчасын ошол биздин программага, соцфонддун программасына разноска кылат да, маалымат катары Фомско берип турат. Бул деген чоң жумуш. Анан мен ойлойм, ошол иштеп аткан адамдарга биз берип атабыз, ошол 3%дан кармалган акчадан биз берип турабыз. Анан бул 3% бул туура деп эле ойлойм мен. 19-м решением правительства Кыргызской республики функция сбора страховых взносов, контроль за исчислением налоговый алып атпайбы? Анан кандай болот? Налоговый алган менен биз администрирование, да, налоговый алып атат, бирок биз кызмат көрсөтүп атпайбызбы? 52 райондо иштеп аткан адамдар биз базабызга киргизип туруп, Фомско берип атабыз. Фомс болсо ошол ар бир больницага берип, биз берген маалымат менен иштеп атышат булар. Билбейм, ошол бир топ акча менен айтып атпайм, ошо керек болот эле. Азыр каражат, анан шартты түзгүлө деп атасыңар да, анан каражат жетпей калса. Бул кызматты Фомско эгерде жасап бербесек, Фомс дополнительно 60-70 кишини алыш керек, ар бир районго отургузуш керек, программный обеспечение жасаш керек өздөрү разноска кылыш керек, анан ошол кишилерге айлык төлөп бериш керек. Бул ишти биз жасап берип атабыз. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, парламенттик угунун сунуштамаларына эгерде кошумчаларыңыздар болсо, анда айтыңыздар. Болбосо, ушул азыр мен окугандай редакцияда, значит, предварительно кабыл алалы дагы, эгерде ар бириңиздердин дагы сунуштарыңыздар пайда болуп калса, жазуу түрүндө берүүңүздөрдү суранамын. Убактыбыз дагы мына демеден дагы өтүп кеттик аябай, чектелген убакыттан биринчиден, анан экинчиден негизи бүгүн биздин
чогулганыбызда эки маселени койгонбуз силерге. Ушул программа таркатылган болчу. Экинчи маселе милдеттүү медициналык камсыздандыруунун өнүгүү концепциясынын долбоорун талкуулоо болчу. Бирок мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, саатына 12:30 өтүп кетти, 1-ге жакындап калды биринчиден. Экинчиден мынакей министрлик кабинети өзү дагы суранып атат, дагы жакшылап, дыкат даярданалык, алдын ала сүйлөшөлүк деп атышат. Ошондуктан мен сунуштайм мынакей башка күнгө бул милдеттик камсыздандыруу боюнча концепцияны койсок жана мына кайрадан чакырып дагы суроолор болсо тактап алып туруп анан кийин угуларды өткөзсөк. Процедурный, Динара Хашимовна. Саламат сактоо министринде чыгарып койсок жакшы болот эле. Көбүрөөк ошо кишиге сурообуз бар да. Макул, эмки угууда анда чакыралы саламаттык сактоо министрин дагы. Өзү келсе жакшы болот эле. Башка сунуштар жокпу? Анда эмесе барыңыздарга келип бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздерди ФОМС атайын дагы чакырабыз. Эмелерди билдирүү беребиз. Сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздерге.